акча чогултам деген киши же болбосо негизи эле ар бир тирүү жан, жалгыз киши болобу, үй бүлөлүү болобу же студент болобу, айлык, жылдык бюджет болгон абдан маанилүү. Акча чогултуунун дагы биринчи тепкичи катары бюджеттин болгонун дагы дүйнөлүк финанс адистери дагы дайым эскертип кеңеш берип турушат. Эгерде үйүңө канча киреше кирип атканын, канча чыгашаң болуп атканын билбесең, акча чогултуу, финансылык план түзүү деген нерселерди абдан оор болот да. Мисалы, элестетиңиз, үй сатып алам деген бир планыңыз бар болсо, үйдү качан, кандай үй сатып алам, менин кирешеме жараша кандай үйүм болсо болот эле деген сыяктуу анализдер жасабаса, өзгөчө жаш үй бүлөлөр бул нерселерге көңүл бурбаса, кадимкидей мындай жашоосу бир беймаза бир нерсеге айланып кетет да. Эгерде мисалы сиздин жолдошуңуз экөөңүздүн кирешеңизди эсептеп көрүп, айына мынча кирешебиз болот экен, мынча чыгашабыз болот экен, балким кокус ипотека үй ала турган болсок, канчалык ипотеканы төлөй алабыз деген сыяктуу анализдер жасаганыңардагы, мисалы